Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү Жарандар каналына достору жана хейтерлери, подписчиктери, көрүүчүлөрү. Мына бүгүн кайра эле Жалал Абад шаарындагы түрмөкананын тушундагы IT базардын жанынан өтүп бара жатам. Жолум бүгүн ошол жака түшүп калыптыр. Силер көргөндөй, мына азыр мол IT базарды айланасы толугу менен автомастерскойго айланып кетти. Мындай бардак деп койсок дагы жаңылышпайбыз. Мына машиналарын оңдотобуз деп мындай тротуарга чейин коюп алган. Машиналарыны жолду эки бети мындай машиналар токтоп турат. Мисалы үчүн мына степ-вагон турат, бул жерде алфард оңдолуп атат. Машина оңдогону келгендер машиналарыны мындай тротуарларга дагы коюп, жөө басуучуларга тротуар аттуу калтырбай ортого мындай коюп коет. Мисалы, хорошо, бул жер тротуар, бул жак эми эсепте тротуарга коюлду деп эсептелет. Бул жактагыларда көрүп атасыңар, булар бул IT тандыр станциясына келгендер болсо керек. Мына өзүңөр көрүп тургандай адам өтүүгө макул. Мен өзүм өтүп кете берем. Ол жерде коляскасы бар же коляскада жүргөн жанагындайлар болуп калса өтө албай калат. Мына силер көрүп тургандай, мына бул жерде дагы тротуар толугу менен жана болуп калган. Стоянка ичкеринде оңдогонго жанагысы жоктор. Ушу тротуарларга коюп оңдотот машинаны. Мисалы үчүн бул жак толугу менен тротуар болуш керек. Бирок IT базарды ээлери бул жака мында площадка кылып ремонтный. Негизи бул жер тротуар деп айткан бир жолучу өздөрү. Бирок биз азыр көрүп тургандай толугу менен машиналар коюлуп калган. Мына азыр мен келе жатканда тиги жакта машина турат эле, жолду тосуп адам өтө албай турган болуп кетип калыптыр. Бирок ону кетиш менен ордуга башка машина келет да. Бир аздан кийинби могу жазды алда бир фит турат эле. Мына ушул жерде мына тосуп бүгүнкү күндө тротуарды орду стоянка. Бул жакта тротуар аттуу жок. Өзүңөр көрүп турасыңар, жолдо эки беттен ошо оңдогону алып келген машиналар толуп калган. Мен ушул Жалал Абад шаарынын бийлигиге дагы IT базардын жетекчилигиге дагы кайрылуу жасалган эле бир-эки жолу ар кимдер менен, бирок дагы кайрылып кетет делеп. Ушул 100-150 метр жерди бир иретке кетирип койсоңор, бул шаар пешеходдор үчүн дагы эле да туурабы? Ушу машинасы эле бар адамдар үчүн эмес да. Рахмат чоң.